саламатсыздарбы? Кесиптештер, чакырылгандар. Азамат Бакирович, мен мына ГАИ кызматкерлери боюнча сурайын дедим эле да. Орто айлыгы канча булардын тапкан айлыгы, бир айлык маянасы? Азамат Алмазбекович, эми бул айлык маянасы болсо стажынан, анан ээлеген кызматынан, званиясынан түзүлөт да. Мисалы, ар кандай 20 миңден жогору да. Өзүңүзгө маалым болгондой, президентибиздин жарлыгынын негизинде 80%га көбөйүп атат. Ошондо жана младший начальник составда бир 20 миңге дагы көбөйөт да, баары ошол. Ушу көтөрүлүшү жакын карадабы же бир белгилүү ай барбы? Ушул ай менен. Ушул айдан, анда жакшы жаңылык экен. Анан кийинки маселе тиги азыркы күндө чын айтканда көп өнүккөн мамлекеттерде автомобилдик унааларынын фараларын 40-60га чейинки лампочкаларды коюп жүрүшөт да, ваттуу. Бүгүнкү күндө мына запчасть саткан жерлерге барсак, жүздүктөрдү коюп атат, бардык эле машина. Мына көрсөтүлүп аткан статистикада ДТПлардын көбү ошо фарадан дагы бир көп себептери бар да. Ош-Бишкек жолуна, Ысык көлгө барыңыз, жолду аябай ближнийин чандырса дагы адамдын көзүн алат, көрбөйт. Жарыктыгы мындайча айтканда башка эмеге коопту жаратып атпайбы жолгочу? Ошо сиз көз карашыңыз кандай? Балким мыйзам жасап келип бир иш-чара жүргүзүш керекпи, же рейд жүргүзүш керекпи? Азамат Алмазбекович, сиз туура маселени көтөрдүңүз. Анткени наступление болгондон кийин карама-каршы келип аткан айдоочулар чыңын гана жолду көрбөй калат. Бул боюнча биз иштеп чыгабыз, мыйлам. Сиз жана айтып аткандай 40-45-60 ваттный лампочкаларды койбой, жанакы 100 ваттныктарды коет. Анан мындан жана яркость деген бар, люмин менен өлчөлөт да. Ошондо баягы люминдер көп. Аны биз карап иштеп чыгалык. Балким ушу биздин мыйзамдарга болобу же техник регламентке болобу, ушундай бир определенный ограничение бирок. Бирок азыр айтып кетсек, азыр ограничение бар. Дополнительный фара 2 эле кое алат. На уровне основных. Мындай өдө жакка бөлөлөргө койгон фара болбойт. Анан жанакындай люстралар болбойт. Алар боюнча биз иш алып атабыз. Люстралар болбойт. Рахмат, сизге ишенебиз. Анан үчүнчү суроо бул Акылбек Үсөнбекович баянда келип маалымат бергенде айттылар. Бүгүнкү күндө Кыргызстандагы оң рулдуу машиналарды мындайча айтканда растаможкага кылганга карап чыгабыз депчи. Эми пачкалап эмес, бир кишиге бир машинаны депчи. Ошол боюнча бир иш-чара жүрүп атабы же коомчулукта да суроо талап бар да бүгүнкү күндө. Ал боюнча таможня кызматы иштеп атат болуш керек. Анткени дегенде биз ошо өкмөттөн предложение кылганбыз. Бул Казакстандын тажрыйбасынан карап, мисалы, мен өзүмө айдап келдим машина, өзүмө эле керек дегендер болгон аякта да. Анан ошондо мамлекет ошондой кадамга барып, растаможка өтүп берген. Бирок ал деген ал машинени илгери айтып койчу эмеспи, Запорожец весный машина сатып аласың, сата албайсың депчи. Алда эч кимге сата албайт. Андан башка киши айдай албайт. Өзү эле деп ошондой мыйзам менен чыгышкан. Аны да иштеп чыгып атышат, карап атышат да. Биз дагы көзөмөл кылып карап берели, кандай болсо туура болот депчи. Ошо укук коргоо органдары менен биргеликтеби ушул маселени бир комиссия түзүп карап чыксаңыздар, эми айрым жарандарыбыз бүгүнкү күндө акчасын алып алды да, эми ошол маселесине бир жеңилдик, бир жолун карап чыксак, сиздер менен биргеликте балким карап көрөсүздөрбү деген. Чоң рахмат, жалпысынан бул мыйзамды колдойбуз.